can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Салам алейкум достор. Biz азыр Миннесота штатындабыз. Бүгүн пятница. Уақыт абдан көп болуп атат. Мен жүктү понедельник күнү эртең менен 8-де Агаяга жеткизишим керек. 3 жумадан бери могу дөңгөлөк качан жарылат деп күтүп атам достор. Караңыздарчы состояниясын. Эчтекеси калбай калды, бирок молодец дөңгөлөк экен. 3 жумадан бери жарылбай келатат. Кудай буйруса Агаяга жетип, үйгө жетип берсе, анан шашпай алмаштырабыз достор. Жолдун ары жагында эс алуучу жай бар экен. Ана мен бул эс алуучу жайга токтогондун себеби достор, күн бөткө тийип атат. Ана жакта бир флетбед кетип баратат. Степбек, флетбед ушинде бөлүнүшөт. Могул жерде атайын Миннесота деген жазуу бар экен, ошону сиздерге көрсөтүп коеюн деген. Азыр ошол жерге барабыз. Убакыттын көптүгү бир чети жакшы болуп атат, жакшы эс алып атам, уктап атам. Азыр бир Walmartка барып, жана доска алып туруп, мен сиздерге ушу 3 жумада кандай иш болду, сиздер менен бир сире бөлүшүп, таанышып, түшүндүрүп берип, маалымат бергенге аракет кылам достор. Азырынча эс алуучу жай бош. Анча-мынча трактор келип эс алып атышат. Бирок кечкиси места калбай калат. Тетигил жерге барабыз азыр. Жолдун ары жагында эс алуучу жайдын жанында эме бар экен. Wait station бар экен. Тетигил жерге азыр бир трак кирди, овервейт экен. Абдан оор жүк салып атыптыр. Жаңы эле таразадан өткөрдү. Бирок абдан чоң оор жүк экен. Биздин трака мындай жүктү салса, былчыйып калат болуш керек. Мына достор, мыякта Миннесота деп атайын жазып коюштур. Ошо Миннесотага кире бериш жер. Биз азыр Саус Дакотадан Миннесота штатына кирип бараткан учур. Бул жак атайын прожектор коюп коюптур. Бул прожектор кечинде күйгөндө, караңгыда да Миннесота деген жазууну көрсөтүп турат экен. Абдан күчтүү прожектор экен, 4 лампочкасы бар экен. ELD лампочкалар окшойт. Апа-пакай кылып көрсөтөт. Ошондой достор. 2-3 жолу өткөм ушунун жанынанчы. Токтойн деп токтой алчу эмесмин. Булардын баары таштан жасалыптыр. Таш анан цементтеледи. Ичине таштардан толтуруп, цементтен коюп койду. Зато Welcomes you Minnesota деп жазып коюптур. Арт жагы мындай экен. Бул деген ошондо мияка ай жазылат. Америкада 5 ай 11 число 99-жыл дейт. Январь, февраль, март, апрель, май. Майдын 11-inde 99-жылы салыныптыр достор. Анда мен сиздерге эс алуучу жайды көрсөтпөй эле коеюн, дайыма эле көрсөтүп жүрөм. Азыр анда Walmart деген магазин бар экен, где-то 25 метр. 25 километр, метр деп койбодумбу? Ошол жака барабыз, кичине мен дагы продуктум аз калды. Бир 2 күндүк продукту алып, ошол жактан бир доска сатып алып, анан көрсөтө турган нерселерди баштайлы достор. Анда кеттик. Достор, биз Walmartка жеткенгече эле караңгы болуп кетти. Google Map'ке киргизип койгом.
Азыр деген киреткенбиз, мо экзиттен 43-чү экзиттен киргиле дейт. А бул GPS болсо Агаянын адреси киргиле. Азыр могул жерден киребиз. Мына могул жерден кирет экенбиз. Мына могул Walmart окшойт. Bir айылдын içindeki Walmart экен. Айылдын жолдорунда көрө кетели достор. Ол жерден азыр солго бурулат экенбиз. Анан кичине айдасак Walmart болот экен. Walmart деген супермаркеттер Америкада абдан көп. Достор, анан паркингтер абдан чоң болот. Жетип калдык буюрса. Бул жакта гостиницасы бар экен. Башка штаттарда паркинг абдан көп болот, достор. Могул жерден азыр оң жака кирсек, Walmart магазини дегене көрүнүп атат бизге. Walmart'a geldik dostlar. Bizde ötközüp atат. Мына Walmart'ка да келип трактор коюп коет ушинтип. Биз азыр тетигил жерде бир место турат, ошол жерге коебуз. Мына Walmart'тын паркинги абдан чоң. Трактор бул жака токтотуп ушул жерде калабыз го дейм достор. Кеч болуп кетти, азыр ресторанын баары забитый. Geç болгондо эле эс алуучу жайлардын баары толуп калат, анан паркинг боюнча проблема болот. Ошон үчүн ресторияга күндүз кириш керек да, кеч болуп баратканда. Мына Walmart'тын паркинги. Ичине кирип анча-мынча продукт алабыз, доска алабыз. Ар дайым жеп жүргөн нандан алалы бирди. Банандар толтура экен. Еттер экен бул жакта. Жегенге мондай крем алып коелу. Бул жакта жумурткалар экен. Майлар сливочный. Так. Оранж дейт. Бир сок алып коелу. Бул жактан бир йогурт алып коелу. Мен постоянно мондай Активия деген йогурт алып коем жолго. Так, суу алыш керек, бирок мен чоң суу алгым келбей атат. Кичинерээк суу алыш керек. Монда канчалык сууну көп алсаңар, могу бир суусу Тракстатта $1 турат. Эгер могул 35 бутылканы алсаңар, ашып кетсе бир $2, 50 цент, $3 болот. Октам алган жакшы да. Мен болсо мондай суу алып коеюн достор. 8 штук экен. Азыр үйгө баратпайм, көп деле суунун кереги жок болот.
Достор, көп американецтер ушул Walmart деген магазинден товарларын алышат, үйгө оокат алышат. Мына детский товарлардын бүт баары бар. Женский товар, мужской товар деп бөлүнөт. Удобный магазинде, ичинде баары бар. Мына бул жакта техника экен. Дисктердин түрлөрү. Мына телевизорлордун түрлөрү турат. Мына могу килтейген телевизор 1,5 метрге 2 метр го дейм. $394 экен. Анан Walmart'тан эгер кредит карточка ачтырып койсоңор, ушуну 1 жылга, 2 жылга берет кредитке. 2 жылда кутулуп койсоңор $394 арзан болуп калат 2 жылга. Даже 1 жыл деле. $30-40 ай сайын төлөп койсо, ушул телевизор үйдө тура берет. Ар бир комнатага бирден телевизор коюп койсо, достор. Бул жакта болсо сааттар бар экен. Мына сааттын түрлөрү менен турат. Булар женский сааттар экен. Бул жакта болсо алтындар экен. Мына бул жакта мужской сааттар экен. Эми бул качествосы деле укмуштуу эле эмес. $19, $20 кыйраткан саат келбейт деле го дейм, достор. Бул жакта да сааттын түрлөрү турат. Каалаган саатыңарды көрсөтсөңөр, бул жактан кулпус менен ачып туруп алып берет. Бул жакта болсо белое золото экен. Жок, белое золото эмес, silver дейт. Бул күмүштөр экен, күмүш. Мына мондай шакектер, күмүш шакектер. Сонун кооз шакектер бар экен, 68, 58, 88 деген. Бул айымдарга кызык болуш керек баалары. Мына 98 дейт. Шакектер. Билерик деп коем аны. Абдан кооз экен, $98 экен. Күмүш экен. Бул жакта болсо мужской сааттар экен. 45, 52, 75 деген. Бул жакта болсо сырты пластмасса сааттар экен. Бул противоударный, сууга түшө берсе болот, канча 1 метрге деген сааттар болуш керек. Casio деген. Casio деген саатты ким жактырат мына? $44, $44, $39 дейт. Casio экен жалаң. Фирмасы жазылып турат. Бул жакта уже более-менее сааттар экен, уже 100дөн өйдө. 160, 225 дейт. Мына биздин мырзаларга кызыктырса. Бул арзан сааттар экен. Мына мыякта дагы жакшы сааттар бар экен. Мына $60, 60 дейт. Ilgin деген саат. Фирманын сааттары экен. Бул Casio экен да. Casio дейт. Ошондой, достор. Мына 74, 74, 84, 84, 129 дейт. Мага могу ичи көрүнгөн сааттар жагат да. Үйдө сааттар толуп кетти алып атып. Кой, достор, биз өзүбүздүн ишти уланталы. Биз доска издеп атканбыз, доска издейли, достор. Кичинекей сааттарды карасак, мыякта чоң сааттар бар экен. Мына ушул жерге келип, дорожкалардын түрлөрү, үйгө дорожка алса болот. Узундугу ар кандай түрлөрү менен экен. Сонун экен. Жуп-жумшак. Бул болсо үйдүн чыга беришиндеги эшиктин оозуна салып койгон немелер экен. Биз издеген бул охотничий жак экен. Охотничий жак. Эчтеке жок экен. Ушундай Walmart'та да мынтыктарды сатып калат. Ар жагын карап көрчү. Жок, мыякта да жокпу дейм. Оптика бар экен, бычактын түрлөрү бар экен. Бычактарга ким кызыгат? Ар кандай фирмалардын бычактары экен.
Достор, мен Walmartқа кирип чыгып, баарын алып чыгып, баарын даярдап койдум, бирок абдан кеч болуп кетти. Азыр моякта лампа бар экен. Ошо лампанын жарыгынан сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайын, достор. Мен 3 жума иштедим, анан 3 жуманын итогун сиздерге чыгарып берем азыр. 3 жуманын итогун чыгарып, ар бир жуманыкын отдельно, анан общий итогту чыгарып, анан менин ордума ошондой 3 жумада компания драйвер болуп жаңы кирсеңиздер, ошо компаниянын трагын айдасаңыздар канча пайда түшмөк? Же болбосо ошо компаниядан трак менен трейлерди рентке алып иштесеңер, ошол 3 жумада канча тапмаксыңар? Силерге информация болсун. Кийин келип тракта иштеп калсаңыздар, ориентировка үчүн. Анда мен сиздерге көрсөтүп берейин, достор. Мына моякта жазылып турат 18 октябрь, могул 1 жума. 26 октябрда иштегенибиз бул 2 жума. 1 ноябрдан баштап 3 жуманы иштегенбиз. Азыр мына акыркы жүктү Саус Дакотадан Агаяны көздөй алып кетип бартабыз. Яктан бир трак дарылдатып келди. Достор, мындай. Мен 18 октябрда жумуш баштаптырмын. Колорадодан Саус Дакотага жүк алыптырмын. $1400 650 майл айдаптырмын. Экинчи жүк Саус Дакотадан кайра Пенсильванияга кетиптирмен. $3600 1350 майл айдаптырмын. Үчүнчү жүк Пенсильваниядан кайра Колорадога кетиптирмен. Жүктүн баасы 4200 1700 майл экен. Ошондо общий гростун төлөнгөн акчаны алсак $9200. Ошондо мен бир жумада 3700 майл жүрүптүрмүн. Ошондо ар бир майлым жүргөн $2.48 айланыптыр. Эми расходторду чыгарабыз. Мен ушу тапкан $9200 12%-ын компания алып калат. Ал 1104. 2 деп мякта $350 бул иншуренс, анан сейфти деп $20 алып калат. Ошондо $370. Заправка кылыптырмын, достор, $2406. Тол төлөптүрмүн, бул платный жолдор $98. Анан кызыл машка абдан сонун иштеп берди, эчтеке ремонтка акча кеткен жок. Ошондо мен могу $9200 таптым. Могул расходтун баарын чыгаргандан кийин бир жуманын пайдасы $5222 болду. Бул болсо экинчи жума. Экинчи жумада Колорадодан мен Оклахомага жүк алыптырмын $1300. 600 майл айдаптырмын. Оклахомадан Нью-Йоркко жүк алыптырмын $5900. 1700 майл айдаптырмын. Андан кийин моякта мен Нью-Йорк деп жазып койтурмун. Нью-Йорк эмес. Бул Нью-Джерси болчу. Азыр мен деген тууралап коеюн. Нью-Джерси. Нью-Джерси штатынан мен Мичиганга жүк алыптырмын $2000. 670 майл айдаптырмын. Ошондо мен экинчи жуманын общий гроссу 9200. Биринчи жумада 9200 болчу. Экинчи жумада 9200. Мен ошол экинчи жумада 2970 майл айдаптырмын. Бул жактан да расходторду чыгарабыз. Компания 12%-ын кармады $9200. $1104. 2 фи бул деген түшүнүп калдыңыздар. $350 иншуренс, $20 сейфти, $370 кармады. Заправкага мен дизелди $2241 койдум. Тол деген бул платный жолдор $150 кетти. Анткени могу Нью-Йоркко кириш үчүн чоң трактор Джордж Вашингтон биричтен $110 төлөйбүз. Ремонтко 0 кетти. Кызыл машка жакшы иштеп берди. Ошондо экинчи жуманын пайдасы $5335 болду. Ошондо мен ар бир майлды бул жумада $3.09 айдаптырмын. Бул болсо 1 ноябрдан баштап азыркы жума. Мен азыркы 3 жуманы Агаядан баштаптырмын. Агаядан Колорадога жүк алыптырмын $3900. 1500 майл айдаптырмын. Экинчи жүк Колорадодан мен Саус Дакотага келгем $1500. 600 майл айдадым.
азыркы мен апараткан жүк Сауз Дакотадан мен Агаяга апартам үйдү көздөй. $3200. Ошондо 1250 майл. Ошондо 3-чү жуманын итогу мен $8600 гросс алдым. 3350 майл айдадым, достор. Ошондо компания ушул $8600 $1032 12%тен кармап калды. ИКФ 370, заправканы мен $2301 кылыптырмын. Кылам да эми акыркы жолу бир заправка кылганда ошондо примерно $2301 болот. Платный жолдор $67. Ремонт 0. Машка эми 0 деп жазып атам, Кудай буйруса бузулбай жетип берет болуш керек үйгө. Ошондо мен могул 8600дөн бүт расходталганда 3-чү жуманын пайдасы $4830. Пайда түштү. Ошондо биринчи жуман 5222, экинчи жуман 5335, үчүнчү жумам 4830 болгондо менин 3 жумада тапкан пайдам 15387 болду. Бул таза пайда. Эми таза пайда бул, бирок расходтор бар да. Мен квартирага төлөйм, машинанын иншуранстерин төлөйм, свет, газ, жеген тамак, тигилер эсептегенде мен айтам сиздерге постоянно. Мен бир айда кеткен расходум где-то $4400 деп. Эми ошондон алып салгыла, өзүңөр санап чыгарасыздар да. Бир айга кеткен расход. Андан кийин кичине шамал болуп атат. Бул жерде болсо, эгер мендей 3 жума иштесе, компания драйвер канча тапмак деп атам да. Бул биринчи жумада мен 3700 жүрдүм. Майл экинчи жумада 2970, үчүнчү жумада 3350. Ошондо мен 3 жумада 10020 майл жүрдүм. Эгерде компания драйвер болуп иштесеңиздер, жаңы башында компаниянын трагын айдап, компания максимум биздин, например, кээ жылан аябай жакшы төлөп берет. 60 центтен төлөп бергенде 10020 майл жүрсөңөр 60 центтен $6012 тапмаксыздар. Бирок эчтеке расход болбойт. Силер компания драйвер болсоңор, трактын бүт расходторун, ремонтун, фьюл, толдун баарын компания төлөйт. Бирок $370 мен мояктан көрсөтпөдүмбү, ИКФ деп. Мекта сейфти менен иншуранс. Ошону силердин зарплатаңардан кармайт. Анысы жок, иштей албайсыңар. Ошол 3 жумага $1110 болот экен. $6012 $1110 алганда $4902 компания драйвер тапмак. Ушунча майлды айдап $4902 тапмак. Эгерде машинаны рентке алсаңыздар, мендей эле тапмаксыңар. 3 жуманын пайдасы 15387 болмок. Бирок сиздер деген трак менен трейлерди кошкондо, трака $1000 төлөсөңөр, трейлерге $200 төлөсөңөр рент. Жумасына $1200 төлөмөксүңөр. Ошону 3 жумага көбөйткөндө $3600 болот. Ошондо 15387ден $3600 алып салганда $11787. Эгер компаниянын трагын рентке алып иштеген бала болсо, ушунча тапмак. Достор, мына сиздерге итогун чыгарып бердим. 3 жуманын итогу. Мен 3 жума иштедим, бүт расходту чыгарганда таза пайдам 15387 болду. Эгерде меники деген трактагы трейлерде өзүмдүн менчигим да. Эгер менчиги жок болсо, компаниянын трак трейлерин рентке алган жигит ушундай 3 жумада 11787 накта пайда тапмак. Эгер компания драйвер болсоңор, рентке албайм, мен только майлыжга иштейм десеңер, анда ушундай 3 жумада таза пайдаңар $4902 болот, достор. Кеч болсо да бүтүрүп салайын дедим, достор. Аябай катуу шамал болуп атат. Ато трактын ичинен караңгы болуп калмак. Баарыңыздарга жакшынакай маанай. Дагы мен үйгө жеткенден кийин жакшы видеолорду тартабыз. Жакшы маалымат болду го деп ойлойм. Достор, анткен деген шамал болуп атат. Ичине кирип бир сыйра түшүндүрүп берейин. Анткени сиздер бул жака келем, иштейм, акча табам деп атпайсыздарбы? Кыргызстандан келип, Россиядан келип, дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы мекендештер. Келсеңиздер ушундай болот. Башында Америка келгенде оор болот.
кара жумуштар болот, тил жок болот, ошон үчүн англис тилин окуңуздар достор. Анан тракта иштегенде мен сиздерге 3 примерди келтирип бердим. Тракка жаңы киргенде компания драйвери канча табат? Например, 3 жумада. Ошондой эле майлызды жүргөн, рентке алган кыз жигиттер канча табат? Анан өзүңөр кийин трак менен трейлерди сатып алсаңыздар канча табасыздар? Сиздерге көрсөтүп бердим. Маалымат сиздерге пайда алып келсин. Америкага келиңиздер, иштеңиздер. Анан баягы кызганган болбойт да. Мен иштейин, мен көрөйүн деген болбойт. Достор, туугандар, жердештер келип иштесин. Болгон маалыматты берип турабыз достор. Мейлиңиздер, кезиккенге чейин чоң салам.